Assalamu алейкум, ардактуу айымдар жана мырзалар, сүйүктүү теле көрүүчүлөр, байкелер, эжекелер, борбор карабыз Бишкек шаарынан сиздерге берүүбүздү баштап жаткан кезибиз. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы старт алды. Саламатсыздарбы? Анда болсо, урматтуу айымдар жана мырзалар, татынашкалар жана сулуулар. Бүгүнкү биздин темабыз сулуулук дүйнөнү сактайт демекчи. Бүгүн пайдалуу сиздерге жашнакай биздин визажисттер жана ошондой эле чач тараштар келип сизге пайдалуу советтерди айтмакчы, ошондуктан алыстабаңыз биздерден. Темабыз сулуулукка байланыштуу болгондуктан ар бир инсан баласы, ар бир айым, ар бир мырза татынакай болгонго, сулуу болгонго аракет кылат. Андыктан бүгүн биздин татынакай конокторубуз Кыргыз элине кызмат кылган, сулуулукка сулуулук берген, көрккө көрк кошкон кыраан кыз жигиттерибиз келет. Кыскача айтканда, кызыктын баары алдыда болмокчу. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Салам Кыргызстан. Жалт караганда карасаң, Таттыбек Турсунбаевга окшошуп калыптыр экен. Билбейм, сени кимге окшошуп каласың билбедим, азыр мени карап тур. Жалт караганда Мерген турган болуп калып экен. Мерген байке сага караганда сулуураак. Ай, Мерген байке деп болсом жаманпы? Ооба достор, Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын бүгүнкү коноктору өзүңүздөр байкагандай эле сулуулук дүйнөнү сактайт темасына эң чоң жетишкендиктерди кылган жана адамдарды сулуулукка кадам аттоого өзүнүн салымын кошкон жаш таланттуу стилист Тилек аттуу жигитти залыбызга тосуп алабыз сиздердин кол чаңыңыздар менен. Келиңиз Тилек, келиңиз. Караңыздарчы, дароо эле мындай стилист болгону билип турат. Өзүнчө эле пиджагына караганда Филипп Киркоров. Келиңиз Киркоров мырза. Төргө өтүңүз. Ой, Куш келипсиз. Чоң рахмат. Сулуулук демекчи эле алыстан кирип келатканда эле
өзүңүз дагы кийимиңиз дагы жалтыр жылтыр болуп келдиңиз. Ушунчалык сулуусуз тө көз тийбесин. Сиз ушундай татынакай келбетиңиз менен биздин айымдарга, мырзаларга дагы бир сулуулуктарды тартуулап жүрөт экенсиз. Көбүнчө чат жасалгаларын жасайт экенсиз. Ушул тармакка аттанганыңызга канча болду? Ошолдон баштай берсеңиз. Саламатсыздарбы, сүйүктүү жана сулуу көрөрмандар. Негизи мен кички кезимден баштап эле пластилин менен алектенчимин, сүрөткө тартчымын. 16 жашымда Пластилинден адамга айландыңыз. Пластилинден адамга айландык. Биринчи жолу кимин чачын кескениңиз эсиңиздеби? Мамам тойго барайын деген, мен окуп жүргөн кезим болчу. Ошондо жөн эле мындай кызыкчымын, чачын жасап бергем тойго барарда. Ошондо өзүңдүн апаңдын чачын кескенсиң, чачын жасап бергенсиң. Жасап бергем тойго. Гүлжан, мен суроо берип алайынчы. Мисалы жакпай калды деп койлу, барып туруп жууп салып же болбосо акчасын бербей коюп, урушуп ушундай. Жок, ошондой 8 жыл болду, 8 жыл иштеп келдим. Алматыда иштегем. Такыр болгон эмес. Тилек, бул суроо мени көптөн бери кыйнап жүрөт. Анан сахнанын сыртынан деле көп мындай жумуштарыңызды көрүп жүрөбүз. Ар жак бер жактан Тилек стилист, Тилек парикмахерди угабыз. Бирок негизи эле киного кайрылсак, байкап көрсөк, стилист болуу, парикмахер болуу бул негизи эле айымдардын жумушу көбүнчө, же мырзалардын да жумушу болуп калабы? Же бул жөн эле стереотип болуп калды, эгерде парикмахер болсо эле мындай лак коюп, ай жок, биз андай кылбайбыз деп сүйлөп калган балдар андай эмеспи? Кандай десем, парикмахерден сөз кийин пайда болду да. Опасный суроо болду. Илгертен бери цирюльник деп айтчу. Цирюльник? Ооба. Бул деген эркектин жумушу болчу. Бара эми аялзат биз тартып алганбыз. Ооба. Башында. Бирок биз кайра эле бизге окшогон. Цирюльник эмне жумуш кылчу ошондо? Чач кесчи, также повар деп айтып кошот. Повариха деген сөз жок да, мисалычы, тоже эркектин жумушу. Негизи биз чач жасаганда, мисалы эркектер, клиент келсе, улгайып калган болсо мен апамдай кылып жасап берем. Кичине жашыраак болсо өзүмдүн сүйлөшкөн кызым мындай келсе сонун болмок экен деп жасайм да ошондой. Ооба. Тилек, дагы бир суроо эсиме келип кетти да, мындай биз кичинекей кезибиздечи. Биздин кичинекей кезибизде чачың коюу болот деп, анан өлө кырып берчү эле го, ошол туурабы же туура эмеспи? Ошо негизи кыргыздардын чачтары негизи эле калың болуп келет. Орустар деле канча кырбасын, мисалы өзүмдүн деле клиенттерим бар, кичинекей кезинен балдарын алып келишет. Биздин өзүбүздүн салт эмес, сапаты жакшы, калың болуш керек. Мурдатан угуп жүрөм сени, биздин коңшулаш мамлекеттерде да бир жакшы ийгиликтерди багындырып келгенсиң, ошол жөнүндө да кичине маалымат бере кетпейсиңби? 2009 жылы Казакстанда Алматы шаарында биринчи место алгам, чач жасоо боюнча. 15 мүнөттө жасап бүткөм. Алмата боюнча. Алмата боюнча. Ошол таймаш ким баттыраак жасап бүтсө ошол. Дагы бир суроо берсем, илгерки биздин апалар, азыр деле биздин айылдарда карап көрсөк, эми бизде кымбат же болбосо укмуш чыгып аткан, реклама кылып аткан шампуньдарды эмес, колдогу бар жашнакай эле айран деп апаларыбыз. Мен тайнелерим, апаларым ушинтип колдонушуптур да. Азыр деле айылдарда колдонушат болуш керек. Ошол айрандын кандай пайдасы бар? Негизи бул айран, кандай десем, шампунь менен же мисалы айылда деле шампунь менен жууп калышты. Шампунь бул деген чачтын кутикуласы бар. Ошонун баарын ачат, чач полностью. Бальзам болгон, бальзам менен жууганда кайра жаап коет. Ошондо эми өзүңөр деле байкасаңар болот да, мисалы шампунь менен жууп койсоор андай пышный болуп, кандай десем, неухоженный көрүнөт да, бирикпей. А бальзам менен жуугандан кийин сыймалак, сонун болуп, сыйгалак болуп, ошо мисалы бальзам деле айран менен жууса болот. Айран менен бир 10 мүнөт кармап, кайра жылуусу менен чайкап салса болот. Айран бул биздин азыркы бальзам. Ооба. Жок, адан кийин мындай майланышып калат. Майланышпай, жылуусу менен жууп, ысык суу менен, жылуусу менен. Анда ушинтип бүгүн барып жууп көрбөсөм. На всякий случай лезвие алыңыз. Эмнеге? Вдруг кырып-мырып салыңыз. Ысык суу менен куюргенден кийинби? Анда Тилек мырза айтсаңыз, биздин ар бир коногубузга ушул суроону беребиз. Кыргызстан бул сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн бейиш, негизи мен патриотмун. Алматыда иштеп 4 жыл иштечимин. Калып калсам деле болмок, бирок ичимдеги
Жүрөгүңүз жүрөгүм жок. Кыргызстан деп табылды. Кыргызстан киндик калган жерге кайра келиш керек. Сиз патриотсуз. Патриотмун. Азаматсыз. Кыргызстан сиз үчүн баарынан бийик. Ооба. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасында өзгөчө эксклюзив болмокчу. Тилек сиздин көзүңүз жабылат, эчтеке көрүнбөйт. Ошол бойдон кантип чач жазалгай турганыңызды чогуу байкайбыз. Бирок бир сонун селфиден соң. Ошону айтайын деп Ошону унутпайлы. Анткени бизде конокторубуз менен ушундай салтыбыз бар. Сөзсүз түрдө өзүбүздү өзүбүз сүрөткө тартабыз. Бияка келип, Тилекти ортого отургузуп албайлыбы? Келиңиз. Орто отурайынбы? Ортого мындай жалтырак. Ушундай. Көрүнүп атабызбы? Көрүндүк. 1-2 Арык сулуу кылып тарт. 85. Мына ана эмесе сүйүктүү телекөрүүчүлөр, селфи бүттү. Эми Тилек жанакы сөздү биз унуткан жокпуз. Азыр сизди сахнага алып чыгып, канчалык деңгээлде биринчи көрбөй туруп көргөзөсүз өнөрүңүздү. Андан соң 3-чү айымга келгенде көзүңүздү жаап, кандай деңгээлдеги стиль, кандай деңгээлдеги чач жазалгылоо болот экенин чогуу байкайбыз. Бул Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы. Кызыктын баары алдыда биз менен болуңуздар. Келиңиз, Тилек сахнага чакырабыз. Сиз отуруп туруңуз, биз барып келейбиз. Процесс кандай болот, азайтып берсеңиз? Процесс негизи бул 3 кыз. 3 кыз. 3 кыздын биринчиси свадебный болот, экинчиси элегантность болот, үчүнчүсүн более фэшн шоу болот. Фэшн шоу. Көзүңүздү бекитип туруп, Ооба. Аны эмес биринчисинен баштайбыз, Ооба. Сиздин ассистентиңизди тосуп алып, кол чабаларыңыз менен сулуу айымды тосуп алабыз. Келиңиз. Өзүңүз байкагандай өзүнө керек болгон буюмдары өзүндө чогуу экен. Келиңиздер. О, кыздар көргөн сайын жиним келип атат. Неге? Ушундай арык кыздарды көргөндө эле жаман болуп кетем мен. Эми кыргыздан көрө албастык деген ушул болуп калат эми. Карачы турушкандарын, Часайсың, чач. Кол чабалар, биз баштадык. Эмне деген талант, эмне деген керемет, карачы. Тилекке турмушка чыккан кыз таптакыр өкүнбөсө керек, эмне чачын жасап берип турса. Сиз турмушка чыгытканда күйөөм парикмахер болсо го деп иштеп эткенсизби? Жок спортсмен болсо керек. Биринчи номердагы кызыбыз даяр. Айланып өзүңүздүн сулуулугуңузду көргөзүп койсоңуз болот. Кандай кыска мүнөттө Тилек эмне кылганын өзүңүздөр байкаңыздар. Мен ойлойм, мунун үчүн чеберчилик биринчи орунда керек болуш керек. Кол чабалар, таланттуу стилист Тилек экинчи номердагы биздин дадакай кызыбыздын чачын жасалганын баштады. Экинчиси элегантность дедиңиз, Тилек? Ооба.
бишке эле уя кылып кеткендей болот. Браво! Баракелде. Мен ушул жерден пайдаланып айтып алайын. Кийинки көрсөтүүлөрдө менин чачымды ушундай кылып жасап берем деп убада бериңиз. Убада бересиз, Кийинки көрсөтүүдө мына ушундай чач жасалгасын менен көрөсүздөр. Жакшы. Анда эмес азыр 3-чү жана жыйынтыктоочу мастер-класс болмокчу Тилек мырзадан биз көзүн таңабыз, бирок таңганга чейин текшерип алалы, чын эле эчтесе көрүнбөйт бекен. Кирпиктерге сынып калгыла экен, көрүнбөйт экен. Келиңиз, биз азыр Тилек сиздин көзүңүздү таңабы, байлайлы. Көрдүңүздөр, урматтуу агайын туугандар, Тилектин өнөрүн азыр көзүн байлап, эч нерсени көрбөстөн туруп, татынакай кылып сиздерге чач жасалгасын көрсөтмөкчү. Жими болуп калдың го? Жими, көрбөй элесиңби Жими? Калтышык Жими эмесиң десин, Жок, коет, мында байкайсыз. Байкап айткан, көрбөйт экен. Жанагы айтылат го, жакшы хирургдун көзү бүркүттүкүндөй, жүрөгү арстандыкындай, колу кыздыкындай болуш керек дейт го. Көрсө, биздин Тилек мырзанын да колу меникине караганда эпчил келет экен, Карашы өрүп аткан. Чыкылдап аткан эле. Тыпылдатасың го эле. Күлүп берсең, татынакай жүзүңө күлүп турган чакчылар шат деп. Баракелде. Лагыңды мен чачып берип турмун да. Керемет чач жасалган экен, Бетиңи 5 күнгө берип турбайсың мага? 5 күндүн ичинде эмне маселе бүтмөк? О, 5 күндө мен бетим эмне кылар экенмин? Сүйлөшүп турбайлы. Жөнүнө турганда эмне? Каяктан барасың? Көлдөн барам. Тилектин эмнеси? Тилектин эмнеси болосуң? Укпай каласың да. Дос болосуң. Футбол көрөсүңөрбү чогуу дос? Кээде футбол көрөм. Ана мен элем уже Тилек бүтөйнөп калчу. Тилектин колдорунда көздөрү жок болду экен. Болушу мүмкүн ошо, жана башында шекшен. Көрүп алып, мындай кылып. Андай болбойт. Мына көрүп жасагангачы. Деп ойлоп атасызбы? Деп ойлоп атам. Кийинки көрсөтүүдө Назира айымдын чачын ушундай кылып жасап келсек болобу? Аныкы кыска да. Карап туруп эле чогултуп. Чогултуп. Жана сеткага салып кой. Болду. Аяктадыкпы? Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин татынакай болгон Тилек мырзабыздын көзүн байлап туруп эчтеке көрбөстөн турган өнөрүнө күбө болдуңуздар. Тилек. Келиңиз, бул сулуу айымдарыңыздын, сиздин жардамчы айымдарыңыздын ортосуна келиңиз, бул тарапка. Таланттуу стилист Тилекке кол чабуулар, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биздин долбоорубуздун көрмандары. Тилек, алтында болгон убакытты бөлүп ушул жерге келип берген үчүн сага ыраазычылык билдиребиз. Жана албетте эле салтыбызга аянган ар бир мейманыбыз мүмкүнчүлүк берип өзүнүн өнөрүн көргөзгөн соң биздин демөөрчүбүздүн дардаган белегибизди ыйгарып коюуга уруксат этиңиздер. Кол чабуулар. Фия сода маркасынан муну сизге беребиз. Аны эми сиз өзүңүз ушул учурду колдонуп, камерага карап, каалоо тилек айтып, кыргыз элине кайрылып алсаңыз болот. Кол чабуулар. Тилек, келиңиз, сөз сизде. Салам Кыргызстанга чоң рахмат.
Кыргызстанга кааларым эң сулуу мамлекеттердин бири болсун. Айтканыңыз келсин. Кол чабууларыңыз Сага дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Сен айткандай Кыргызстаныбыз бир стабилдешип, өсүп, өркүндөй берсин. Сага окшогон патриот жигиттер көп болсун. Биздин чыган жигиттер чет жактарда эмес, ар дайым Кыргызстанда гана кызмат кылсын дейбиз. Эң туура, Ар эң дайым туура. келип туруңуздар биздин куттуу студиябызга. Рахмат. Ал эми Тилек жана сиздин ассистентиңиз кайрылып кетмекчи. Ай кыздар, жатарда чачыңыздарды жууп жатыңыздар, лак көп чачыңыз зыян. Чоң рахмат Тилек жана сулуу айымдар болуп кетти коноктор. Кайрадан көрүшкөнчө. Урматтуу кыргызстандык айымдар, сулуулук бул дагы тазалык. Назира. Ошондуктан Нон чап келдим. эми мен Тигилер деген тага коюп кетип кошкор келип алып басып жүрдүм. Сен деле айтпадың үйдө калбай кал деп. кой тур, мен айымдарга өзүмдүн эмемди айтып коеюн. Тигилер сулуу болбой эле ат душалайса, мондайлар колдон кылат өлү. Сулуулукка бул биздин колубуздагы кирет. Эгерде ушу фея менен идиш аяктарыңыздарды таза жуусаңыздар, колуңуздар кесилбестен, анткени биякта глицерин бар. Ошондуктан фея менен жууңуздар ар дайым. Вау, сонун экен. Алтыным десе, ушуну менен эле бүтүп калбайт да. Эң кыйыны бул майды тазалаш керек. Муну тазалаш үчүн бизге бир гана каражат жардам бере алат. Ал фея глицерин жөнүндө айтып жатат. Ал идиштерди жалтыратып, колду да жылмакай кылат. Фея глицерин көз ирмемде идиштериңизге тазалыкты тартуулайт. Апейде, мен өзүмдү көрүп атам го. Фея глицеринден башка бизге бир дагы каражат жардам бере албайт дебедим беле? Тазалык үчүн бир гана фея глицерин. Ай жигиттер, байкуштар, канча жигиттер алданат, канча боенуп тур, эртең менен бетиң жууп тур, жанып деп жүрөт. Анда болсо көптөгөн жигиттердин жүрөгүнө чок салдырган биздин сыйкырлуу сулуу кызыбыз, мастерибиз, стилистибиз астыңыздарда кийинки мээрим деген конокту тосуп алсаңыздар. Ооба достор, салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын сулуулук дүйнөнү сактайт аттуу темасынын экинчи коногу визажист Мээрим. Кол чабыңыздар менен тосоңуздар. Жаштап көрөңүздөр, ушул айым күндө миллиондогон эркектерди алдаганга, айымдарга жардам берип жүргөн кыз. Келиңиз, сизге суроолорум көп, өтүңүздөргө. Санжар эми Сиз тетияктан жаркылдап жайнап күлүп келатканыңызда бизге бир сулуулук, бир шаң берип келдиңиз го. Биз сизди көргөндө өзү деле күлүп турабыз. Анткени бул биздин нукура бетибизди билет да. Санжар, Элге айтып ийбесин деп коркуп атасызбы ошондо? Ооба, биздин мындай акыйкы сүрөттөрүбүз бар да. сулуулук негизи бул алдообу? Алдоо эмес, анткени баягы ар бир адам эле сулуу деп айтам. Боенсо деле, боенбосо деле сулуу. Мээрим, сизди атайын ушу Салам Кыргызстанга конок кылып чакырдык. Жөн эле убактыңызды чоюп, кайдагы тияк-бияк суроолорду бериш үчүн чакырган жокпуз. Конкреттүү түрдө даярдалган суроолор бар. Номер 1 суроо. Кытайда азыр жакында эле күйөөсү аялына сотко бериптир. Балдарым эмнеге сулуу эмес депчи. Анткени аял өзү аябай сулуу экен, күйөөсү өзү сулуу экен, балдары сулуу эмес төрөлүп калыптыр. Көрсө, кыздын деген операция кылып өзүнүн татынакай сулуу кылып алыптыр. Ушул учурда өзүнө жарашабы, жарашпайбы, боенгондор көп. Кайсы учурда боенуш керек, кайсы учурда боенбош керек. Негизи эле адамдарга жагымдуураак көрүнүш керекпи же өзүң кандай болсоң ошондой жүрө бериш керекпи деген суроо. Мындай да, азыр сулуу адамдар көп, дайыма эме кылыш керек, өзүнө кам көрүп жүрүш керек. Албетте, эми пластика операция жөнүндө айтып атасыз да, ал 30 жаштан өткөндөн кийин аны жасатыш керек. Ага чейин жасатканга болбойт. Анткени баягы терилер эме болуп калат, жаштардын терилери тартышып эметип турат. Караганда уже бошоп, эме чоюлуп калат да. Ошондо чоюлганда 30 жаштан өткөндөн кийин уже 40 жашка жакындап калганда уже андан дагы жаман болуп баштайт бет. Анткени беттер бошошуп, бырыштар көбөйүп кетет, андан да көбөйүп кетет. Ошондуктан 30 жаштан ары жасатыш керек пластика. Ошо чоюлуп калганда чоюлуп баратканы сезилеби? Албетте сезилет, анткени баягы терилер бошошуп, анан бырыштар көбөйүп баштайт. Дагы сизге бир суроо берсем, бул баарыбызга эле да, Санжар, сага дагы Гүлжайна билсең унчукпай турасың, бир табышмак айтайын да, ушу сулуулар жөнүндө да. Эмне үчүн аял заты көбүрөөк жашап, эркек заты аз жашайт? Ушуга жооп бергилечи. Эгерде ушуга ким туура жооп берсе, эмне? Менин атым Ан, 3 күнгө путевка, 3 бал тамагы менен мен үйүмө. Менде жооп жок.
Жакшылап ойлон. Сиздечи жооп Келиңиз. барбы ушуга? Жооп жок. Сендечи Гүлжайна? Мен жооп бербей элеңиз го. Билбейсиң да? Ошон үчүн эми уят кылбайын деп жооп берме деп койдум да. Жообун айта берейин, анткени биз деген аял заты. Урматтуу мырзалар, силерге айта кетсем, аял заты биз бетибизге 5 тонна эмелерди чаптайбыз, крем. Кремден кийин жанагы тонировка, база деп коет, андан кийин тональный крем, андан кийин пудра, румяна 5 кабат эмени чаптайбыз. Ошо сулуулугубузга суктанып, бетибизден өпкүлөп, эркелетип атып, бардыгын жутуп бересиңер да, химикаттарды жутуп алып, тезирээк өлүп калат. Ошондуктан кыздардын бетин жууп туруп анан кийин бетинен сүйгүлө. Сиз бети таптаза кылып келет, ошону сиз канча пайызга өзгөртүп коесуз? Боёгондон кийин сиз канча пайыз өзгөрүлдү деп айтасыз? Боёгу жок бет менен бетке караганда боёлгондон кийин. Ар кимдики ар кандай. Беттин түзүлүшүнө карата болот. Кээ бирөө 100% өзгөрөт. Кээ бирөө өзгөрбөйт, кээ бирөө 50% өзгөрөт. Ушундай ар кандай. Ар кимдин бет түзүлүшүнө карата. Мүмкүн сиз биздин чыгармачыл инсандардын да беттерин боёйсузбу? Боёйм. Албетте. Көп эле чыгармачылык. Көп эле. Бүгүн бизди боёп бербедиңизби? Ошондо мындай Гүлжайнанын көзү башкача болду, же мага ошондой сезилип атып, көзү мындай бакырайып сонун болуп калды да. Кантип чоңойттуңуз? Же Гүлжайнанын өзүнүн көзү чойдум деле. Ал дагы бир суроо берип кетели, азыр жамандай бизге сыр бойдон калып турат деп айткысы келбей атат. Акырын эки четине лезвиямен тилип койгон жок. Мерим, азыр бизде деген муну татуаж деген чыккан, көзгө, оозго, кашка, бардык жакка жасатып атат ушу татуаж деген. Ушул канчалык деңгээлде пайдасы, канчалык деңгээлде зыяны бар? Татуаждын зыяны деле жок, пайдасы деле жок. Сулуулук үчүн кашты калыңыраак, кашты, көздү, оозду, оозду чоңураак көрсөтүш үчүн. Мерим, айтсаңыз, азыр могу жайдын аптаптуу күндөрүндө, ысыкта кандай боёнуш керек? Же боёнбой койсо да боло береби? Жайында сөзсүз түрдө багы күндөн коргонуучу крем коюш керек. Эртең менен чыкканда дайыма колдонуп туруш керек. Анан пудра коюп коюш керек. Пудра, тональный, анан пудра коюш керек. Анткени багы күндөгү күндүн нуру ачып тиет жайында. Ошондуктан күндүн нурунан сактаныш керек. Андан сактанбасак, беттеги тактар, ар кандай пигменттер ошол чыгып кетиши мүмкүн. Мерим, биз го шаарда ар түрлүү косметикаларды алып, тазалап, колдонуп, күндөн коргонуучу кремдерди жаап, ушинтип өзүбүздү карайбыз да, аракет кылабыз. Бирок биздин алыскы айыл жер кезинде жашаган апаларыбыз, эжелерибиз, жеңелерибиз эми ар бир эле барып сатып ала бербейт да. Ошолор кандай кылып күндөн коргонуш керек беттерди? Канткенде жайында карайбайт, канткенде беттер мындай торлоп кетпейт, эмне кылыш керек? Күндөн сактаныш үчүн маскалар көп, абдан багы эле айранды койсок болот, сүт менен бетти арчысаң да жакшы. Анан быштак, айрандын үстүндө багы уютканда жашыл болуп үстүндө эмеси суу чыгып калат го. Сары суусу деп коет. Сарысы суусу деп коет. Ошонусун бетке вода менен арчса, бет агарат, беттеги багы сепкилдерди кетирет алда. Анан дагы бир жакшы эме, кадимки эле биз ичип аткан чайыбызды багы кызылыраак кылып демдеп туруп, бетибизге эме сүртсөк, вода менен сүртсөк, көпкө 10 мүнөттөй сүртүп отурсак, ал беттеги багы тактар, эмелерди, сепкилдерди кетирет. Кызыл чайбы? Ооба, кадимки эле кызыл чай. Эртең менен кечинде кылып турсак. Мүмкүн ушу бардыгын сүйкөбөй элечи, бетти күнгө күйүспөй эле кепка кийип алып жүрөсө болобу? Эми болбойт, тиет да күнгө. Мен дагы бир масканы уткам, ушул айылдагы апаларыбызга, эжелерибизге ыңгайлуураак да. Кадимки эле биз картошка, чийки картошканы алып туруп эле, жада майда өткөрүп туруп, майда кылып суусун дагы анан тиги картошканын өзүн жапса дагы беттин бырыштарын тартып, агарганга көбүрөөк пайда берет дейт да. Ошол туура эмеспи? Туура, ал абдан жакшы маска ал дагы. Картошкадан сайдыңыздарбы? Андыктан колуңуздар бир картошканы алып туруп эле, чоркадан майда өткөрүп бетке жапса дагы бул аябай пайдалуу экен. Эркек катары мен түшүнгөнүмү айтайынбы? Эми иши кылып бетиңерге келбесе жабасаңар эле болду экен да, туурабы? Же жемебиш ар жак бер жактан. Жок, мунучу Мерим, витамин болот. Санжарыбыз кичине таарынып атат да. Урматтуу мырзаларга делечи, бир аз боёнбогон кыздар көптү жакшы көрөсүңөр, эмнеге? Биз ушундайбыз, кыйынбыз өзү негизи. Кыз балдарын айтып атсаңар общий. Ушундай кыйынбыз. Жок, боёнбогон деп эметеришет, айтеришет, бирок все равно багы боёнгон кыздарды көп карашат. Меримден биз да көп нерселерди сурап алалы. Мисалы, кыздардын көз бакыракай кыздар болот.
көзү жимшик кыздар болот. Жимшик кыздар кандай боеш керек, бакыракай кыздар кандай боеш керек, ошол жөнүндө да бир жакшы маалымат берет. Жимшик эмес, жылчык. Жылчык, биз жакта жимшик деп. Тыйтак деп коет. Ошо сиз айткандай жымшык көздөргө баягы көздүн эмеси түнү ак тенди или карандашты коюп туруп, анан астынан кара эме тең койсо көз чоңураак көрүнүп калат. Сиздикине мен ак коюп аткан, ошо менин жымшыкта. Гүлжан эжени жаткызып туруп эле эми көзүнүн үстүнөн көз тартам. Көрбөй туруп, көзүн жума алып коет мени. Биз айымдар бир жака чыгыш үчүн 1 саат даярданабыз да. Ошо айымдарды анан кийин жолдоштору тойго баратканда же бир ушунча кыжырлары келет да, күткүсү келбейчи. Бат боенгонго, бир бат татынакай болгонго кандай эме совет айта аласыз? Шашып аткандарга база койбой, корректор койбой, тональный крем коюп турган, тональный коюп турган, үстүнө пудра басып эле бир чамелли боеп коем. Меримка, жана башында айтып кеткенсиң, мен чыгармачылык инсандарда көп боем деп. Мисалы сага кайсы ырчылар көп келет. Кимиси мындай боегонуң жакпай калды, жакшынакай бое, кимиси бир боегон менен жунчукпай кете берет. Ырчылардан көп эле келет, 50% эле келишет, көп эле. Анан Кайсы ырчылар? Кыз Бырактоо келет, Азиза эже, Айнура Салахитдинова, Роза Шакирова, Самара Каримова, Асель Кадырбекова, көп айта берсе, абдан көп. Назира Дикенова, Назира Дислер, Жайна Таканова, Санжар Мыкыев. Аракет кылбай эле койгон. Андай жактан алып. Ушул сага келип, сен боеп татынакай кылган ошол ырчы эжелериңин, айымдардын кимиси көбүрөөк оңдо кичине болбой калды, бул жагын жаңыдан жаса дей берет. Капризныйын айтыңызчы. Айта бер, эчтеке. Кимиси капризный? Айта алыңыз, мүмкүнчө колдонуп. Сайкал менен Азиза эже деп кой. Сайкал Садыбакасова менен Азиза. Айым. А бир четен туура эле дейм, жакпагандан кийин ар бир нерсени, мисалы, чачыңды жазатып атканда же кийим алып аткан бирөөсү ол жакпаса жок, мен да Азиза жайба капризный. Менден башка эч ким жасатпайт. Мен жасасам жактырып жакшы эле кетет. Если окуучуларым жасап калса жактырбайт. Ушат. Менин колум тиш керек сөзсүз түрдө. Ушпайт эми мындай. Болбой калган наразы болуп берет. Жеткиз келбей сен жасагычы. Сен бетин сыйпаламай деп отура берет ошол жерде. Ошондой. Эң жакшысы Айнура эже деп кой. Айнураны кандай боеп койсоң деле кете берет, Айнурага айтып коюш керек эле, кандай боесо кетпе. Жок, Айнура эфирден деле көрүп, шашпа сени дейт коем. Мерим, айтсаңыз анда эмесе, Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн менин мекеним, мен жашап жаткан өлкө, менин сүйүктүү шаарым. Сүрөткө түшөлү анда? Анда Салам Кыргызстан телекөрүүчүлөрү интернет баракчаларга кирип, Instagram, Facebook же болбосо Одноклассники, Салам Кыргызстан ТВ шоу баракчаларына кирип, биздин сүрөттөргө комментарийиңиздерди жазган жана ой пикирлериңиздерди жазсаңыздар болот. Биз азыр адатка айланган селфиге сүрөткө түшөбүз. Жакшылап карап туруңуздар. Мен бул жака чакырып албайлыбы кайтадан эле? Жок, Мерим жака келиңиз. Мен сизге жакыныраак келейин. 85. Эң сонун болду. Баарыбыз эле белгилүү, Салам Кыргызстан ТВ долбооруна келген меймандардын сөзсүз түрдө бир өзгөчө таланттарга өзгөчө бир оюндарга кызыктуу ситуацияларга коебуз. Мерим, сизге биздин өзгөчө тапшырмабыз бар. Шарттары менен сахнада тааныштырып өтөбүз. Сизди сахнага чакырабыз. Кол чаалар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын визажисти Мерим сахнада. Келиңиз Мерим. Шартыбызды түшүндүрүп өтөлү. Азыр сенин алдыңда Тилек мырзанын көзүн жумуп туруп, көзүн байлап туруп, биз чач жасалган атканбыз, Азыр сиздин да көзүңүздү жумуп туруп эле, өзүңүздүн кесибиңиз боюнча биз сизге татынакай кызды отургузуп беребиз. Ошону көзүңүздү байлап алып туруп, бетин боеп бересиз. Сизге мындай оңой болсун деп кызды итак эле суу тандадык. Ошон үчүн мындай туура эмес боеп койсоңуз деле болот. Ошон үчүн азыр Мерим айым биринчи көзүңүз жабылат, андан соң столдун үстүндө түрдүү түстөгө колдонуучу буюмдар даярдалган. Биринчи келип жаттап алыңыз. Эмне кайсы жерде турат? Сиз мен ойлойм профессионал болгон үчүн көрсөңүз деле көрбөсөңүз деле жакшы окшоштура аласыз. Кандай деңгээлде окшоштура аласызбы же окшоштура албайсызбы деген үчүн сиздин адашыңыз Мерим аттуу кызды даярдап койдук. Бети боелуп элек, жаңы эле жууп келди. Сизден эми кандай деңгээлдеги визаж, макияж кылат экенсиз чогуу байкайбыз. Эң алгач көзүн байлайлы. Кол чаалар болсун. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, мен ойлойм азыр биринчи жолу ушундай эксперимент кылып жаткан кезибиз.
мээримдин көзү жабылгандан соң мен бир өзгөчөлүк кылып коеюн. Кана анда барыбыз азыр мээримдин өнөрүнө күбө болобуз. Кеттик анда. Болду эми жыйнаштырган. Башын алып таштады го. Сарсын алып элесизби? Жакшы элеби баары. Бул краскалар жуулбайт билесиз да? Жуулбай турган краска менен болот азыр. Не свет Тура свет. Адашсаңыз айтып турабыз. Тура эмес түс болуп калды депчи. Тура жагы менен кылып атасыз аябай. Карындашыңыздын аты да жугап турбайбыз. Көзүң ачпай эле тур, чук болбосун. Ачпа дейм. Өзүнө да кызыктуу болот да эмне болот. Бир көзүңүздү ачып алсаңыз болот мен. Байкап аткан чыгарсыздар, биздин мээрим айымыбыз, биздин отурган мээрим айыбыздын көзүн эки түрлүү кылып бое баштаган учуру. Тендеримдин үстүндө эмелер бар да. Таштар бардык. Ошонусу нормально. Азыр боеп бүткөндөн кийин биз отурган мээрим кандай түстө чыгаар экен деп кызыгып атабыз. Кана биз карап койчу. Сонун болуп калды. Сонун экен. Уксус сиз айтасызбы? Daha olsun boyayıp içine daha kışına kaldı. Üstü boyuyorsun olsun. Аралаштырып койсоңуз. Аралаштырып. Оозун аралаштырып коет, ооз аралаша турбайбы? Оозду аралаштырган адамды биринчи жолу көрүп атабыз. Öydürak koyuyoruz, öydürak. Şimdi o çekenin жетпей атат. Болду. Бүттүк бе? Урматтуу агайым туугандар, мынакей биз мээрим айымыбыздын мээрим айымды боёгонун аяктады. Анда эмесе мээримдин көзүн ачабыз дагы өзү канчалык деңгээлде туура боёгондугун тастыктайбыз. Көзүңүздү жаап туруңуз мээримсиз. Сары мээрим көзүңүздү жаабыңыз. Эми мунун көзүн жаап туралы биринчи. Мээрим бери караңыз. Уялбаңыз, коркпоңуз. Сиз боёгонуңузду көрүп алыңыз эми. Жакшы элеби? Болобу? Жарайт бекен? Ичинде жакшы болбой калыптыр. Айнура Салахитовна эчтекеде кетип калмак турабы? Сүйүктүү теле көрүүчүлөр, мына ушуну менен өзүңүздөр байкагандай эле биз мээримдин талантына баа берип, белегинде ыйгарууга даяр болуп турган кезде. Кол чабуулар, Фея Сода маркасынан мээрим сизге даярдаган белегибизди ыйгарып коелу. Ар дайым биздин бул берүүчү үй тирикчилигине керектүү каражаттар ар дайым сенин үйүңдө сени менен бирге болсун дейбиз. Биздин куттуу студиябыздан конок болгон сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз. Мүмкүнчүлүктү колдонуп, мээрим келиңиз, күйөрмандарыңызга каалоо тилек айтып алсаңыз болот. Урматтуу кыргыз элим, баардыгыңыздарга чын ден-соолук, узун өмүр жана ар бир үйгө ырыскы каалайм. Ошо. Ар дайым сулуу болуп жүрүңүздөр демекчимин. Сиз дагы бүт баарын сулуу кылып жүрө бериңиз. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Кал чабуулар. Үйдү көрүп алыңыз, келип туруңуз.
Кадырлуу меймандар, теле көрүүчүлөр, биздин күйөрмандарыбыз өзүңүздөр байкагандай эле бул жумабыздын темасы сулуулук дүйнөнү сактайт болду. Ким үчүн сулуулук чын эле сактайт, ким үчүн сактабайт, алы өзүңүздөр чечесиздер. Ал эми биздин бөлүнгөн убактыбыз соңуна чыгып келди. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламаттаңыздар демекчибиз. Биз коштошпойбуз. Кайрадан бир жумадан жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар. Сулуулук бир гана жүздө эмес, жүрөк дагы сулуу болсун. Жүрөктө ыйман болсун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кимде ким эгер сулуу болгусу келсе, бүгүн биздин эфирде айтылган пайдалуу кеңештерди колдонуңуздар. Биз ар дайым сиздер үчүн кызматтабыз. Ал эми бүгүнкү долбоорубуздун жана деги эле Салам Кыргызстан түнкү шоунун эң сулуу ажарлуу алып баруучулары Назира Жетигенова, Гүлжайна Атаканова жана ошондой эле красавчик качок Санжар Мыкыевке кол чаап коюңуздар. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Салам Кыргызстан.